Алтынбек Таярыч. Урматтуу Улукбек мырза, азыр мына Бишкекте бир катар имараттар утепление болот да. Анан мектептер бул бүт область боюнча каралды да, мектептерди утепление боюнча. Негизинен бул жакта жалпы жөнүнөн бардык мектептерди камсыздоого каражаттын биринчи приоритеттүү талаптары болуп, буга чейинки курулуп жаткандар азыркы жанагы орча айтканда теплосберегающий нормалар менен курулуп атса, буга чейинки курулуп, бирок жаңы эле мектеп, бирок ошол жагы эске алынбай калган мектептер приоритет болуп кетет. Азыр травитин менен утепление кылат, базальтовый утеплитель менен анан травитин тартып коюп атышат да үстүнөн. Мына бизде Сузакта бир канча мектептер ошентип фасадтары ремонт болду, бирок фасадтары кайра мындай волна болуп ишип калды да. Мындай базальт менен утеплитель менен штукатурканын ортосунда аба пайда болуп калды да. Бул мындай көп мектепте и көп мектептерде эмес, курулуп аткан имараттарда ошондой эме болуп атат да, проблема. Азыр мына канча деген миллион евроны сарптап атасыңар, кайра ошондой эмеге болуп калбайлы да. Азыр мына бизде Сузак району боюнча эле бир канча эмеге берилди да. Укук органдарыначы карап чыгуу боюнча. Анан ошол маселени жакшы карап кетсеңиздер. Алтынбек Таирович, туура айтасыз. Жанагы строительдердин айтканы боюнча жана травертине кошулган клейдин влаганы кармай албагандыктан, сапатсыздыгынан ушундай болот экен. Анан экинчиден бүгүнкү күндө бул проекттерди ишке ашыруу боюнча жылуулук ошонун ТЭОну иштеп чыгып атканда биз анда тиешелүү кат менен жана нормативдер боюнча иштеп чыгып атканда биз тиешелүү кат менен биз жазып алдык. Азыр кат менен кайрылабыз, ушуну эске алуу менен иштеп чыгышсын. Анан муну каражатты бөлүп атканда карасаңар, эми подрядчиктер менен сүйлөшсөк, подрядчиктер айтып атат да, каражат ошо негизги каражат ошо октябрларда, сентябрларда бөлүнүп атат дейт. Биз ишти акырына чейин жеткиргени убактыбыз жетпей калып атат дейт. Анан ошо суук декабрь айына, январь айына туш келип калып атабыз дейт. Анан жок, биз жазында баштайлы десек, бизге чоңдор эме кылышып, жок, азыр бүтүрүшүңөр керек, убак саатыңар чыгып калды, ошо менен бүтүрүп чыйып кеткиле деп талап коюшат дейт. Анан ошондо каражаттарды бөлүү маселесин да карап кетсеңиздер эртелетипчи. Азыр муну жазында, негизи жазында, жайында күзгө калтырбайчы каражатты. Алтынбек Таирович, сурооңуз жоопсуз калбаш үчүн быйылкы жылда биз уже капиталдык салымдар боюнча, капиталдык ремонттоо жана куруулар боюнча биринчи эмени каржылоону, финансированияны жүргүздүк. Айтканыңызды эске алабыз. Кассалык пландоо менен ошону эртерээк пландаганга ошону пландаштырабыз. Башкы каражат бөлүнөт экен, андан маселе жок. Бирок кийинки этаптары